Турсунали Төлөмүшев Баткендин өрүгүн сыртка ортомчуларсыз түз экспорттоону колго алууну максат кылган дыйкандардын бири. Ал учурда өз каражатына эл аралык талаптарга жооп берген логистикалык борбор куруп жатат. Борбордогу мөмө жемиштерди жууп тазалап, таңгактоочу жабдыктар эл аралык уюмдардын колдоосу менен алынган. Продукцияны кайра иштетиш боюнча биз негизинен азыркы мезгилде ушул Кара-Бак айыл өкмөтүгө пландаштырып жатабыз. Себеби Кара-Бак айыл өкмөтүнүн аймагында 1,5 мың гектарга чейин өрүк бактары бар да. Бул жерде биз ушул 1 жылдын ичинде Кудай буйрса 1,5 мың тонна кургатылган өрүктү чыгарып экспортко чыгарабыз деген үмүтүбүз бар. Өзүбүздүн максаттарыбыз бар. Бул боюнча биз азыр Россиянын компаниялары менен, Американын компаниялары менен контракттарыбыз бар. Аларга бир аз чыгарып, жанагындай элди үйрөтүп, аларга ишеничке кирдик. Бүгүнкү күнгө биз менен иштешкенге алар даяр. Европа жана башка өнүккөн өлкөлөргө өрүк жана башка мөмө жемиштерден жасалган продукцияны экспорттоо үчүн ХАСП стандартына жооп берген логистикалык борбор болуусу керек. Турсунали Төлөмүшев куруп жаткан борбор бардык талаптарга ылайыктуу болуп курулуп, ичинде 200 тонна мөмө жемишти сактоочу муздаткычы да орун алган. Биз ошол багытта иштеп, ушундай азыркы күндө өрүктү сактай турган муздаткыч кампа курдук. Ушул дүйнөлүк стандартка ХАСПка жооп берет. Бул жерде азыр биринчи камера, бул жерде 100 тонна кургатылган өрүк, анан экинчи камерада 100 тонна кургатылган өрүк сатылат да. Кудай буйрса, ушул биздин кооператив мүчөлөрүнүн, фермерлердин өндүргөн азыгын ушул логистикалык борбордо кайра иштетип, кургатып, анан ушул кампаларда сактап, бул жерде сакталып туруп, анан кийин жанагы биздин кардарлардан келгенде ушул жерден чыгарып фурага жүктөп, анан Россия башка мамлекеттерге экспортко чыгарабыз буйрса. Баткенде өрүк бышкан мезгилде дыйкандар түшүмүн жыйнап, сактоочу жайдын жоктугунан арзан баада сатып жиберишет. Эгерде ушундай логистикалык борборлор ар бир айыл өкмөттө бирден курулганда, анда дыйкандын мээнети акталып, кошумча жумушчу орундар түзүлмөк. Бирок ага жергиликтүү бийликтин жана мамлекеттин колдоосу керек.